Assalamu alaikum, mekendештер. Менде жакшы кабарым бар. Şu videolardı görüp alıp, өлкөдө болуп аткан окуяларды көрүп алып, тетиги Жалал Абад деген өрөөндөн бир тууганыбыз келди. Мамлекетибиздеги өлкөдө болуп аткан процесстерге кайдыгер карап жата алган жок. Тура доске. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Ооба. Ушул бизге Садыр Нуркожоевичтин келгени бир өтө бир жакшы нерсе болду. Кудайым буйруп, Аллахым буйрса жакшы күндөр өтөт. Өзүң тааныштырып коесузбу? Мен атым Нурденов Акбала, Жалал Абад областынан боламын, Жалал Абад шаарынан. Ушу элдик көзөмөлдөн. Мен муну эме деп коем, Акбалта деп коем өзүм, Акбалта жана коррупционерлердин тамырын кыя чапчу. Башыңарды кыйбайбыз, коркпогула, биз андай жырткыч эмеспиз. Тамырыңарды. Ошол бир туугандар, Кудайым буйрса, мына мага бүт 7 туугандан тияктан бияктан чалып атышат. Кече спортсмен малдар чакырыптыр кафеге. Жалаң спортсмен жанагы баретистер, кулактары былчыйган, кабактары бүркөлгөн, килеген 120-130 килограмм балдар келди. Арыстандар, сакалчан, алхамдулилла, сакалчан. Садыр Нуркожоевичтин арыстандары деп койсом жаңылбайм да. Алхамдулилла, келиптир ошол. Анан бир нерсени айткым келет да, мен мекендештер, патриоттор, алтындарым. Интернетте ар ким ар кандай сүйлөп атпайбы, жана жаман сөз айтып атат, жакшы сөз айтып атат. Ага силер деметпей эле коюңуздар, терикпей эле койгула, алар айта берсин. Биз Садыр Жапаров кандай болсо ошондой бололу. Ошондой эме кармайлы биз дагычы. Мына Садыр Нуркожоевич спокойно эле отурат, эч ким менен урушкан жок, эч кимди сөккөн жок, камаган деле жок, почти мындай өзүңөр эле добровольно төккүлө деп атат. Анан биз да ошондой бололу. Анан жанагы Орозайым деген карындашыбыз кичине өйдө ылдый сүйлөп койгон турбайбы, зек анан тиги бу депчи. Эми ал кыз эмне жаш кыз, ал турмуш көрө элек, башынан жаман жакшы өтө элек, өзү турмушка да чыга элек экен. Баягы турмушка чыгып мындай төрөп бооруна бала кыскан кыз, аял киши башкача болот. Ал мындай азыр жаш турбай, жүрөгү курч, анан мындай катуу сүйлөп ошентип коюптур. Эми ага эметпеңиздер эми. Вообще ушу Мадумаровду жактагандаргачы, унчукпай эле койсоңуздар, бир туугандар. Вообще бизди эметип аткандарга тура доске. Бизге эмне ынтымак керек да. Алар бизге таш ыргытса, биз алар менен айтышкандан пайда жок. Мына угуп атасыздар, Анан эми андай сөздөргө көп терикпей эле, акырын өзүбүздүн ишибизди кыла берели. Кудайга шүгүр, Садыр Нуркожоевичти көп эле колдоп атат. Адахан Мадумаровду да колдогондор бар экен. Аларга да жаман сөз айтпай эле коелу. Эми баягы Кудай таалам айтып атпайбы? Мен силерге тандоо эркиндигин бердим деп. Алла таалам өзү улуу сөзүндө айтып атат. Мен дейт силерге тандоо эркиндигин бердим. Эми бирөө Мадумаровду тандады дем, ал өзүнүн эрки дем. Ал баягы кооз сөздөргө өзү деле мындай ишенет, ошо киши бирдеме кылат деп. Анан биз болсо Садыр Жапаровду, анан ар ким өзүнүн эмеси бар да. Жанагы жаман сөзүнө эметпей эле койгула. Группадагыларды аябай нервничтетип, эми ошондой улуу кишилерди дагы баарын зекке теңеп салганы тиги карындашыбыздыкы туура эмес. Мен да байыны тиги турмушка чык тиги бу деп койгон дем, ал жаман эмес да. Аял кыз киши бойго жеткенден кийин турмушка чыккан эле жакшы болот. Анан эми туура түшүнөлү бир туугандар. Алар менен жаман жакшы айтышпайлы, өзүбүздүн ишти жакшынакай кыла берели. Садыр Нуркожоевичтай сабырдуу бололу, көтөрүмдүү бололу. Только күлүп жайнап эле жүрө берели. Субханалла. Байыны бир бала айтат. Өзү жумушу деле жок, үйү деле жок, мындай эле карапайым эле жүргөн бала да. Ана доске кандай настроениең жакшыбы десем,
Men aябай suyunip жүрөm дейт да. Өзүнчө эле кубанып эле монтип эле сүйүнүп атам дейт. А эмнеге антип атасың десем, мына Садыр Жапаров чыгып келгенине, ушу Садыр Жапаров мындай оңдойт, Кыргызстанды оңдойт деп монда адамдынча жүрөгүндө үмүт пайда болду. Үмүт. Турабы доска? Тең тура. Элдин жүрөгүндө үмүт пайда болду. Айтып койчу. Үмүт пайда болду. Кудайым буйрса. Мында эч качан болгон эмес, эч качан. Мына азыр Жалал-Абадтагы казинолорду биздин ошо акча уттургандар казинолорду талкалап таштады. Дагы ачса дагы талкалайбыз деп атат. Мына мындай нерсе эч болгон эмес. Мына эл бириккен Алла эмес. разы болсун. Эл эч кандай бириккен эмес. Ушу Камчыбек Кыдыршаев, Садыр Жапаровдун тегерегинде Кыргызстан биригип атат. Айтып койчу ушуну. Алла разы болсун. Бардыгыбыз бириктик мына азыр. Бизде Талас, Көл, Нарын, Чүй, Ош деп бөлүнбөй биз бир туган болуп атабыз. Бардыгыбыз бир туган болуп калдык азыр. Кудайга шүгүр. Мына мен биринчи жолу көрдүм ушул бир тугандычы. Биринчи жолу көрдүм. Жаңы эле тааныштык ай. Тааныбайт элек мына ушул жолдо бир туган болдук. Ушул акыйкатта ушул адилеттүүлүк издеп жүрүп бир туган болуп атабыз. Ушу биригип атабыз. Шүгүр. Ушуга Кудай шүгүр кылалы, өтө чоң шүгүр кылалы. Ушундай инсандарыбыз бар. Эки чоң жолборусубуз бар. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев. Мына ушул эки киши Кудай буйрса чоң реформаларды жасайт. Булар көрдү, турмушта жашоодо, сыноодон өттү. Мына Кудай таалам эки достун реформасын баарыбыз колдойлу, жаңы конституцияны колдойлу. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке бүт эмени берели, ресурстарды. Ана моунча эл карап турат. Шенебиз биз. Турабы доска ушуларга? Шенебиз, Кудайым буйрса. Ташиев менен Садыр Жапаровго шенебиз. Эмне өкөнө эле, калганын айта албайм. Болду достор. Анан дагы бир жерге баратабыз. Зияраткачы. Ошол жактан чыгабыз байланышка. Ассалому алейкум, урматтуу мекендештер, кыргызстандыктар. Кичине биртке кайрылуу бар. Каныбек Капашевичке. Каныбек Капашевич. Мен сизге бир суранып кетет элем, бир суранычым бар. Урматтуу Каныбек Капашевич. Жанагы бинарный деп өзгөртүп алышыптыр да, казинону бинарный деп өзгөртүп алышыптыр. Ошого эми сиз ичинде таанышыңыз бар да, депутат эл өкүлү болупчу. Мен сизге мындай суранычым бар эле. Ошол кайсы комитетке тиешелүү жанагы казинону, онда оюн зоокту көзөмөлдөгөнчү кимге тиешелүү? Мен билбейт экенмин, ошону сиз билет болушуңуз керек. Каныбек Капашевич. Ошол комитеттеги эмелерге жолугуп турупчу. Депутаттарга жолугуп туруп, ошолорго бир сураныч бар экен, элдин атынан жанагындай оюндарга тыюу салсынчы. Ошондо оюндарга себеп дегенде ал оюндар кыргыз элине зыян алып келип атат. Өтө чоң зыян. Урматтуу Каныбек Капашевич, мен элдин атынан, элдик көзөмөлдүн атынан сизден суранып кетет элем. Ошол депутаттарга жолугуп, өзүңүз барып элечи, эми сиз эл өкүлүсүз да, все-таки эл өкүлү деп коет сиздичи. Ошол жерден элдин сөзүн сүйлөшүңүз керек да. Элдин укугун коргоп, элдин эмесин защищать этиңиз, бул сиздин ант берген сөзүңүз. Анан боюнча аракет суранат элем мен сизден. Эңиз катары колго алыш кылдым. Чоң рахмат.